Биримдик Куттан жаңы салынып жаткан караван базардын жанынан ушул үй сатылат туугандар. Жакшы жери базардын жаны угловойдо жайгашкан. Бир базар ачылса, бир ишкерлик кылганга дагы өтө ыңгайлуу жер экен. Көчө тарабынан бир ашканда же башка бир ишкерлик кылып коесуздарбы? Өтө ыңгайлуу жерде. Анан Дордой базарына деле бул жерден бат эле бара аласыздар. Жаңыртылып жаткан Сылыкбей базарга деле бат эле барсаңыздар болот туугандар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактаңыздар. Эсин номер экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Биримдик Кут 10-көчөдө жайгашкан. Ал жака баруучу мынакей центральный көчө жана Биримдик Куттун эң түндүк тараптагы көчөсүнүн кесиштен бир аз чыгышты карай жүрөсүздөр. Бул караван базардын түштүк батыш бурчунан түз барсаңыздар, сатылуучу угловойдо эле жайгашкан. Анан бул жерден шаардын бурчунда жүргөн маршрутка бар экен. Ылдый карай жүрсөңүздөр объездден башка карай жүрсөңүздөр Сылыкбей базары, андан кийин Алматинка, андан кийин Дордойго барасыздар. Өйдө карай чыксаңыздар, туугандар Жибек жолуга бара аласыздар бул жерден. Мынакей базар жанында эле болуп калат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Жайгашкан жери Биримдик Кут 10-көчө, угловойдо жайгашкан. Мынакей бул жагы базар. Участогун аянтып 4 соток, эң эле түндүк чек ара. Бул жерден башталат. Түштүк чек арасы бул пескалык болгон забор өткөн жерге чейин. Участок тегеренте ушундай забор менен тегеренте тосулган. Андан сырткары бул көчө тарабында, базар тарабында жашыл зона катары колдонгонго же болбосо жеңил конструкция менен бир эме колдонсоңуздар да болгудай ушундай бош жери бар экен туугандар. Эгер базар жакындыкта ишке кирип калса, бир жеңил конструкция менен контейнер менен бир тамак аш ичкен жер же болбосо сыяктуу бир ишкерлик кылып койсоңуздар деле болгудай көрүнөт. Жана түз чыксаңыздар, бул жерде кызыл крыша үйдөн кийинки эле уже жер. Бул мектептин жери экен. Мектепке ажыратылган. Жакын калакта бул жака дагы мектеп түшөт. Ары жагында мечет, ФАП, госсайттын жайлары деле бул үйгө жакын эле болуп калат. Бул жагдан базар. Бул базардан сырткары дагы баягы видеонун башында айткандай Дордой, Сылыкбей жаңы базарларына деле бат эле бул жерден бара аласыздар туугандар. Бул түштүк чек арасы. Электр энергиясы бар, суусу, центральный суу дагы бар, короосудан скважина дагы чыгарылган. Скважинада чыгарылган туугандар. Андан ары бул мынакей короосуна кирсек, бул жерде 14кө 9,5 болуп салынган чоң үй. Толук түрдө кызыл бышкан кириши менен бүтүрүлүптүр. Мынакей туугандар, алды тарабы эркер сыяктуу жери. Эркерден сырткары 9,5га 14. Эркер менен кошкондо бир андан да көп болуп кетет, эркерди кошсок туугандар. Так, анан сиздер бул дарбазадан дагы ары жактагы калитканан дагы кирип чыга аласыздар туугандар. Негизинен үйдүн кире берүүчү эшиги ошол тарабынан орнотулуптур. Мынакей бул тарабынан. Бул жагынан орнотулган. Анан так, документтери кызыл китеби ээсинин колунда. Алсаңыздар эле өткөрүп беребиз дейт. Кызыл китеби бар. Бул тарабынан кирип көргөзөйүн сиздерге. Ошондо киргенде бул жерде ушундай чоң зал, түштүк тараптарынан терезе, батыш тараптарынан терезе. Мынакей боо эшик менен киребиз. Бул жак менен киресиздер. Коридор. Бул жагы ажыраткан өзүнчө бөлмөдө. Ванна душ өзүнчө бөлмөдө. Биякта бир ата-энелер үчүн спальный бөлмө, бир балдар үчүн болгон спальный бөлмө, 2 бөлмө бул жерден катарынан. Мынакей туугандар. Так, чоң зал жана кухня, отоплениянын котелу бул тарапта жайгашат экен туугандар. Бул жакта кухня, отоплениянын котелу бул жакта жайгашат жана бул жактагы эшик менен дагы өзүнчө кирип чыга аласыздар. Аркы тараптагы эшик менен дагы өзүнчө кирип чыга аласыздар. Бул котел менен сыртка көчөгө чыксаңыздар болот туугандар. Так, электропроводдор тартылып тур, штукатурка болгон, крыша жабылган, крышаны ылдый тарабынан мындай материал менен утеплять этилиптир. Баасы болсо бул объекттин туугандар $120 000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0709 35 31 38. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.